Дастан Бекешев чет өлкөлүк жарандарга кыргыз сатуулдугун жеңилдетилген тартипте берүүнү сунуштап, биздин паспортты $100,000 баалады. Ал үчүн атайын эсеп ачылып, топтолгон каражат республиканын тышкы карызын төлөөгө жумшалышы мүмкүн. Эл өкүлүнүн айтымында мындай кадамды инвестиция катары кабыл алып, эгер мыйзам долбоору өтсө, Кыргызстан жеңилдетилген түрдө жарандык берген Борбор Азиядагы алгачкы өлкө болуп эсептелинет. Эл аралык деңгээлде буга окшогон мисалдар бар экенин белгилеп, Бекешев алардын тажрыйбасын изилдеген. Азыр 30 мамлекет жөнөкөй шарт менен жарандыкты берип атат. Азыр пандемияга карата бир топ мамлекеттер ушул механизм менен бюджетти толтуруу клауза ачат. Так эле жаздык, комшу мамлекеттердин жарандар ошого бере албайт, ушундай механизм менен жарандыкты ала албайт биздин атуулдукту. Себеби бул коопсуздукка туура келбейт. Биз ушундай аларга дагы уруксатты берсек, улар анда мамлекеттик программа кылып алып, өзүнүн жарандарды стимулирование кылышат да, кыргыз паспорту алууга. Буларды алып келишип, акырынан ушундай ползучая миграция болуп кетет. Мыйзам долбоордо атайын эсепке 50,000 жаран акча которгондон кийин мыйзамдын иштөө мөөнөтү токтотулаары белгиленген. Депутаттын пикиринде мындай жол менен $5 миллиард топтоп, тышкы карыздан кутулууга жетет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубатбек Байболов демилгени кылдаттык менен карап чыгып, жеңилдетилген формада биздин паспортты алам деген чет элдик жаран чыкса, анын бүткүл өмүр баянын изилдөө зарыл. Эми чындап келгенде кыргыздын паспорту бүткүл дүйнөдө жүрөт. Ар кайсысынын улбайгаштын колунда жүрөт. Ага караганда бул эми инвестиция тартуунун бир жолу да, карап көрүш керек. Азыр бияка $100,000 берип туруп келем деген куштар болуп аткандар жоктоша болуш керек. Кудай билет, бирин эки келсе келет, келбесе жок. Себеп дегенде бизде инвестиционный проблема болуп атпайбы? Ички инвесторлор азыр акчасын салгандан чочулап калышты да. Көбү болгон бизнесин сатып кетишке аракет кылып атат. Тим эле бар тең агылып келип эле акчасын берип, биздин паспортко куштар болот дегенден алысмын. Дастан Бекешевдин демилгеси коомдо кызуу талкууга алынып, ар кыл пикирлер айтылууда. Алардын арасында долбоор кабыл алынса, Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна коркунуч алып келүү риски орун алат деген ойлор бар. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт генерал Артур Медетбеков дагы ушундай пикирде. Анын айтымында Кыргызстанга эң алгач стабилдүүлүк керек. Ал эми ушул сымал кадамдар ага терс таасирин тийгизет. Эч кимге билдик бере албайт. Ошо башка Кыргызстан менен чектешпеген башка мамлекеттерден келген жарандардын арасында $100,000 төлөп коюп, Кыргызстан паспортун алып, анан ар кандай бир туура эмес, мына радикалдуу дин жамынып алып, ар кандай террористтик экстремистский идеялар жайылтпайт деп, же болбосо ар кандай наркотрафик аркылуу Кыргызстанда ошо менен шугулданбайт деп, же болбосо эл аралык деңгээлдеги жанагы кир жугуч машинага айландырып, ушул Кыргызстандагы абдан ири суммадагы акчаларды Кыргызстан аркылуу өткөрбөйт деп эч кимге билдик бере албайт. Мунун таасири абдан чоң. Ал менен биз Кыргызстандын бир дагы карызын чече албайбыз. Бул болбогон эле бир популисттик идеялардын бири да бул. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын тышкы карызы $4,169,000,000 АКШ түзөт. Анын ичинен $1,776,000,000 Кытай Эл Республикасына. 4 ноябрда андагы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров расмий Пекинге болгон мамлекеттик карызды төлөө үчүн акча чогултуу боюнча атайын эсеп ачылганын билдирген. Мирлан Айталы, 1 радио.